Гусул тууралуу айтып кетиңизчи, гусул албай жүрсө эмне болот? Ал адамга жин кирип кетүү коркунучу барбы же жокпу? Бар. Туугандар, гусул албай жүргөн бул жакшы эмес. Анын жеген ичкен кийимгенин баардыгы арам болуп калат. Ошон үчүн гусул болгондон кийин эртерээк жуунуп алыш керек. Жуунуп алыш керек. Анан жин шайтандар бар го, көбүнчө ушундай ыплас нерселерге тез жугат. Ошон үчүн ажаткана ал ыплас нерсе. Ошон үчүн биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис". Туалетке кирерден мурда, ажаткана кирерден мурда сөзсүз жиндердин, эркектердин, ургачларына пана тилеп, сактанууну тилеп киргиле деген. Эмне үчүн? Ал жагы. Ошондой эле душка киргенде деле билип койгула. Качан чечине турган учур болуп калса, же болбосо ошондой эле бил күл, мусор, ушундай ыпластуу жер болуп калса, көбүнчө жиндер өзү ыплас болот дагы, ошондой мына гусулсуз жүргөндөр, бул дагы нажас. Ол ыплас болот да, тез жугуп калат. Этиятташ керек.